Кыргызстандын жараны Сулайман Муратов 10 жылдан бери соттордон адилеттүүлүк таппай келгенин айтып, Nazar News маалымат агенттигине кайрылды. Жабырлануучунун айтымында ал Кара Балта шаарына караштуу Жайыл районунан үй сатып алган. Бирок үйү буйруктуу болбой, соттор тарабынан тартылып алынган. 2013 жылы 7 апрелде революция болду. Именно элдердин ушу жашообузга президенттер которулуп келет, такыр мамлекетибиз жардым мамлекетке айланып келатканыбызга укук жарандардын укугу корголбой келаткандыгы боюнча андан кийин ош коңулаңы болду. Ошондон кийин анан ушу мен мыйзамдуу өлкөдө жашайм го деген ой менен үй бүлөмдү жакшынакай жаркырап жайнап багам деген ой менен Жайыл районунун Кара Балта шаарынан бир үй сатып алгам. Анан ошол үйдөн маселеси чыгып, акыры сотко кайрылууга туура келген. Сотко кайрылгандан кийин соттордун бул Кыргызстанда сот жок экенин, соттор ушунчалык өздөрүнүн бир барак кагазы менен элдин тагдырын мыйзамсыз жолдор менен чечкенин көрүп, 10 жыл бою күрөшүп, ошо 10 жылдык тажрыйбамды ушу элдерге айтып кетким келет да. Үйүңүздү документи менен алдыңыз беле? Үйүмдү документ менен алып, бирок үйдүн мага саткан ээси орусча жараны болчу. Мага үйдү толук өткөрүп каттатып бербендигине байланыштуу мен сот аркылуу үйдү камакка алдырып койгом. Үй камакта турганда соттордун кийлигишүүсү менен арткы дата менен үйдү камактан чыгаруу чечим чыгарышкан. Анан ошондон башталган да соттордун баягы махинациясы. Өзүм жалпы Кыргызстанда жашайм. Ушул сатып алган үйүмдө жашамакмын, бирок ушул үйүмдө именно соттор мени азыр мамлекеттик болмушка айландырып салды. Эмнеге мамлекеттик болмушка айландырып салды? Эгерде мен бир жаран менен ошо үйүмдү алып сатып алып, ал мени алдап кетсе, анда мен алар менен кармашсам болот эле. Анда мен өзүмдү ушу жарандык болмуш катары бул дагы аябай оскорбительный, аябай менин честь достоинствома аябай катуу тийген сөз. Бирок ошого карабай, ушу элимди анан ушу соттук реформа жүргүзүү үчүн айтып атам да. Ошо маселе баягы мисал катары, далил катары айтып атам. Себеби сотторго мен кайрылып үйдү арестке койдуруп койгом. Арестте турган үйдү мен аресттен чыгарып бергиле деп кайрылган эмесмин. Андан ары да сотко кайрылган эмесмин. Бирок сотко мени кайрылды кылып туруп, менин үйүмдү Умар Фархат Абдыхалкович дегенге алып берип коюшканда, алып берип койгондо мени якобы сотко кайрылды кылып атат. Мени сотко арыз менен кайрылды, доо арыз берди деп атат. Бирок чынына келгенде мен доо арыз менен сотко кайрылган эмесмин. Доо арыз кайрылды деп туруп, мени үйдөн ажыратат дагы, үйгө тиешеси жок, алдамчы мошенникке үйүмдү алып берип койду, азыр ошол жашап атат. Ошол себептен мамлекет тартып алган. Сиз кантип жашап атасыз? Мен эми ушул үйдү тартып алган, ушу үй жок калгандан кийин үй бүлөмө коркунучтар туулуп, өзүмө да коркунучтар туулуп, айлабыздан үй бүлө менен ажырашууга туура келди. Бул окуялардын негизинде тиешелүү тараптарга кайрылган, бирок эч кандай майнап чыкпай келет. 2018 ноябрь айында биздин президент Сооронбай Шарипович өзүнүн жеке көзөмөлүн алган. Ошол аркылуу андан кийин Алмаз Кененбаев аппарат жетекчисинин биринчи орун базары кабыл алган. КТРден Ала Тоодон 2 ай көрсөткөн, 2018 аягы 2019 көрсөткөн, именно коррупция соттордун судебный реформа боюнча. Бирок бүгүнкү чейин жылыш болгон жок. Мындан бөлөк дагы Алмаз Кененбаевтан бөлөк дагы Алмамбет Салиевке да кирген, аппарат президенти да отурат ал киши. Андан кийин ал кишилер жакшы кабыл алып, жакшы көзөмөл кылып, анан мени жеке кабыл алууга Ген прокуратурага Өткүрбек Жамшитов Асылбековичке жиберген. Ал киши мени кабыл алган жок. Финполициянын төрагасы председателине жиберген. Ал киши мени кабыл алып, бирок бүгүнкүгө чейин жыйынтык жок. Себеби бул жерде Верховный соттун мурунку экс
төрайымынын орун басары Жамашева Фируза башы чыгып атат. Себеби ошонун пөпүр турган сиңдиси генеральный прокуратурада антикоррупционный управление начальник экен. Анан өзү дагы, анан күйөөсү дагы ошо менин иштерим боюнча азыр шек жаратып атат да. А бирок өзү түптүз эле шектүү. Бүгүн бул киши жумушта иштебеш керек. Сот болуп иштегенге укугу жок. Себеби мен сотко факт боюнча азыркы мен айтып кеткен үй талашуу маселеси боюнча мен сотко кайрылган эмесмин, бирок булар кайрылды деп туруп, ошону көрүп туруп, ошо мыйзамсыз чечим чыгарышкан да. Бул Жамашева Фируза өзү эң акыркы чечимди чыгараардан мурун мен бир жума мурун өзүнө кирип кеткем. Болгон көйгөй жагдайдын баарын айткам. Ал туура түшүнгөн. Мен карабайм. Бөлөк сотторго мен кийлигишип тигиндей туура чечим чыгарып бер, мындай туура чечим чыгарып бер деп мен айта албайм деген. Андан кийин соттук отурумга келсем, өзү карап калыптыр. Анан өзү туура чечим кабыл алдык го десем, жок, областтык соттун чечимин күчүнө калтырып салды. Областтык сот болсо райондук соттун чечимин күчүнө калтырып салды. А мен райондук сотко мен арыз берген эмесмин, соттошкон эмесмин. Соттошпосом дагы, райондук сотко кайрылбасам да мени кайрыл деп туруп бүгүн үйүмдүн үстүнө алып коюшту. Бул деген бул коррупцияда да өткөн, бул беспредел, бул мындай эле мамлекет жок деген бир соттун баягы терисин жамынып алып эле булар баягы баскынчылык кылып эле басып алышты да, үйүмдү бөлөк байларга алып берип коюшту. Аны бир канча жолу шектүү деп жасалма документтер менен арыз жазышкан, бирок негиздөө факты жок болгондуктан сотко өткөн эмес. Антип эле тим болбостон ага карата кол салуулар да болгон. Урмат Чырмашевка иш козголду. Анан судья Асанова, Жайыр райондук судьясынын үстүнө иш козголду. Ошол бүгүнкү күнү Чүй областтык СМБсында турат тергөөдө. Бирок тергөө 1 метр да жылбайт. Эгерде бул жылбаса, анда президентти эч ким уккан жери жок. Президент байкуш жалгыз. 10 жыл күрөштүм. Убактым 10 жылдык өттү. Тергөө кызматтары, СМБ, Финпол, милиция тарап ушу иш жүргүзбөй атат. Аларга только болгону бир жөн эле бир кагаз эле жазып койгондор болсо, прокуратуранын аларды жумуштан кетиргенге да мындай укугу жок экен да, өздөрүнүн айтуусу боюнча. Же болбосо алардын тергөөсүнө кийлигишкенге укугу жок экен. А тигилер болсо бизде деген срок рассмотрения, баягы кароо мөөнөтү бизде чектелбегендиктен биз каалаган убакта чыгарабыз чечимди дейт экен дагы, ошол менен жанакы кылмыш жаза мөөнөттөрүн ата эле өткөрүшөт экен дагы, эртең күнү жазасы баягы кылмышкерлер жазасы өтүп кетип атат. Ошого таянып кылмышкерлер акчасын берип коюп кененгесе жүрөт, а бирок орто жолдо укугу тебеленген жарандардын баардыгы көчөдө мага окшоп үй жок, жай жок жүрөт. Эң эле эң табир меники обидам ушу 10 жылдын ичинде дагы ушу үй бүлөм менен жашасам дагы 5 балалуу болмокмун. Өзүмдүн улутумдун, өзүмдүн кыргыз элимдин санын көбөйтмөкмүн. Мага ошол обида да. Мени экономический кризиске алып келип, баягы соттон, милициядан, бөлөк тергөөлөрдөн колум чыкпай калгандыгына байланыштуу, азыр үйүм жок болгондугуна да байланыштуу. Азыр бала чакалуу болгондагы мен бүт мүмкүнчүлүктөрдүн баарын кесип салышты. Азыркы күнү болсо аябай өтө коркунучтуу эмеде жашоодо жашап атам. Буга чейин мен үстүмө уурулук боюнча атайлап токулган кылмышым токушкан, бирок ал сотко өтпөй калган. Экинчиси болсо коркутуу, угроза кылышкан, үйүмө кирип, кам менен убүй деп жазып, шприц бычак тарды баягы эме кылып кеткен да, сайып, кадимкидей ошо угрозаларды кылып кеткен. Ал боюнча кылмыш козголгон, бирок бүгүнкү чейин сотко жеткен жок. Үчүнчүсү дагы покушение болгон. 3 күн эсиме келбей реанимацияда жаткам. Ал боюнча да кылмыш козголгон, бирок мага бир Дунган улутундагы, бир Орус улутундагы жарандар бирөөлөрдүн заказын аткарып кол салышкан. Ошол тараптан реанимацияда жатып жакшы болуп кеттим. Кудайымдын баягы айткан эмеси менен, берген жашоосу менен жакшы болуп кеттим да. Анан 4-сүндө баягы өлбөй калгандан кийин 4-сүндө улут аралык козутуу боюнча мага эме кылышкан, кылмыш ишин козгогонго аракет кылышкан. Именно мен тааныбаган белгисиз адамдарды президенттин атынан Россиянын өкүлүнө, посольствосуна арыз жаздырышкан, что мен бөлөк бир жарандардын Өзбек улутундагы, Украина улутундагы, Орус улутундагы жарандардын үйүн тартып алгандыгын боюнча кайрылышкан.
президентке кайрылуулары менен 10 күндүн ичинде комиссия Жайыл райондук акимчилигинде комиссия болуп, ошо комиссияда начальник РОУду, прокурор, акимдин орун базары, мэрдин орун базары жана башка дагы ондогон өкүлдөр катышып, менин колума милициялар наручник салып алып кетерде, ошол мага жазган жарандардын катарында өлгөн адамдар списокко түшүп калган, тизмеге түшүп калган. Ошол себептен булар далилденбей калды да, мен камалбай калдым. Ушундай атайын далил жок болуп калды. Азыр ошол боюнча дагы кылмыш ишин өздөрүнө козготкон, бирок бул жерден дагы булар атайлап чыгып кетти. Биз президент өзү көзөмөлүнө алып, андан бери 2 жыл өзүбүз күрөшүп жүрсөк, анан булар былтыр эле тиги арыз менен президенттин намына жазып койсо, 10 күн ичинде ал артын карай тургандай ушул комиссия, мен таң калып атам. Бул атайын тиги өйдө жактан келип атат. Өйдө жактан шекишкен ушу Верховный соттун тиги экс төрайымы. Бүгүнкү күнгө чейин азыр ушу мен үйүм боюнча дагы ушу бир кылмыш иши козголуп, Фин полиция тарабынан козголуп сотко жеткен. Ошо соттук отурум 2 жылдан бери жүрүп атат. Подделка, договор купли-продажа боюнча, жазалма сатып алуу келишими боюнча. Мен сатып алган үй менен жанакы алдамчы мошенниктердин ортосунда дагы бир сатып алуу келишим жасашканда, ошол тууралуу азыр Чүй областык сотто каралып атат. Бирок бүгүнкү чейин биринчи процесси да ачыла элек. Ошол жерде дагы соттор именно документтерди уурдап атышат. Кылмыш иштин ичинен уурдаган документтер бар. Ошол боюнча дагы азыр Чүй областык прокуроруна кайрылдым. Алар дагы баштары жетпей атат. Биз сотко кийлигише алабызбы, ошол делону текшере алабызбы деп. Мен фактыны берсем дагы аларга мындай тоотпостук болуп атабы, же мыйзам жокпу, же мыйзамды аткарбай атышабы, ошо же кызыкчылыгын эле баягы кызыкчылыгын кайтарып атышабы, билбейм да. Ал ортодо соттун чечими менен сырттан келген жарандарга Кыргызстандын жараны деген өздүк документтер берилгенин көргөн. Жайыл районунда Асатуллаев Алишер деген жигит, өзбек улутундагы жигит, Өзбекстанда туулуп өсүп чоңойгон. Бирок кийин 20 жашка чыгып келгенден бияктан соттор ага соттун чечимин чыгарып берген. Биякта туулуп өсүп чоңойгон, анан туулгандыгы тууралуу күбөлүк берилсин деп. Ошол күбөлүктү алгандан кийин ал бияка автоматически гражданин Кыргызстана болуп алды да. Кайсы райондук сот? Жайыл районунун Кара Балта шаарынын соттору. Азыр ошол жигиттин айткан көрсөтмөсү боюнча жана СМБга президентке Собеске кайрылган арыздар боюнча судья Асанова, анан Бостонов, судья Асанова, Чолпон Карпбековна, анан Нурдин Бостонов деген 2 судьянын аты аталып атат. Ошол боюнча дагы арыздар түшүп, ошо арыздар менен чуркап жүрөт. Эң туура вопрос бердиңиз. Бул тууралуу өзүнө кылмыш иши козголуп, өзү 1 жыл отуруп чыкты. Подделка паспорт менен. Подделка паспорт ал өзүн өзү жасап алган жок да. Ал подделка паспортту жасаганга именно соттор жол берген. Соттордон адилеттүүлүк издеген Сулайман Муратов үйүнөн ажыраган аз келгенсип үй бүлөсүнөн да ажыраган. Учурда Чүй облустук прокуратурасы райондук соттордун үстүнөн кылмыш ишин козгоп, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тергөөгө берген. Азыркы убакта тергөөнүн жүрүшү токтоп турат.